ичиңе сонун дүкөн турбайбы? Баары бар экен эй. Кара. Италиядан келген кесме. Сужук. Чучук эле десең. Түрктөрдүн сужугу да амайт. Жага. Сен момдайлар жасай аласыңбы? Бимар турганда эмне кыласың жасатып? Кайсыл жактан соода кылууну аял заты билет. Албетте ар бир адам өзүнө мен сабырдуумун же кайраттуумун, күчтүүмүн деп бир баа бериши өтө оор нерсе экен. Бирок биз ушул өзүбүздү тарбиялаганга аракет кылабыз. Себеби бул сабырдуулук адам баласынын жашоодогу бир адеп ахлак маселесиндеги өзүн оңдой турган эң бир маанилүү факторлордун бирөөсү. Себеби жашообузда күнүгө жана ошондой эле өтө бир чоң абалдарда бул сезилет. Катуу бир кыйынчылык келиши мүмкүн, же болбосо күнүмдө адамдар менен иш кыласың, ар бир адамдын психологиясы, ар бир адамдын эмоциясы ар кандай болушу мүмкүн. Ошол убакта, ошол ситуацияда өзүңдү бир кармап калуу, ошол убакта туура бир таризде жакшы мамиле кылуу албетте бир сабырдуулукту талап кылат. Куранда да келет, Алла Тааламдын ушундай бир кереметтүү сөзү бар. Ушул сөз адамга жетиштүү негизичи. Себеби Алла Таалам Куранда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна Аллаха маас-сабирин. Алла Таала айтат экен, мен дейт, сабырдуулар менен биргемин дейт. Бул негизи ушул сабырдуу адамдарды кубанта турган эң бир сонун жумшак бир, аябай бир бактылуу сөз деп ойлойм. Себеби ушул сөздү үмүт кылып эле мен эгерде сабырдуу болсом, мен Алла Таала менен биргемин деген адамга ушул ой, ушул сезим өтө бир жетиштүү деп ойлойм да. Анан ушул азыркы учурда Рамазан айы да бизди өзгөчө сабырдуулукка тарбиялайт. Жөн эле тамак аштан, суудан алыстабастан биз ушул өзүбүздүн эмоцияларыбызды билесиздер, Рамазан айынын тартиптеринде, ушул орозонун тартиптеринде бул жакшы мамиле кылуу, жакшы сөз сүйлөө, жада калса мына колдун орозосу дейт, бирөөгө зыян бербөө дейт. Тилдин орозосу дейт, башка бир адамга жаман сөз сүйлөп көңүлүн калтырып койбоо дейт. Ошондой эле биздин өзүбүздү сабырдуулукка аябай жакшы тарбиялайт экенбиз да. Анан мен дагы бир нерсени эстеп кеттим. Куранда Вал-Аср деген, Ал-Аср деген сүрө бар. Ушуну кыскача айтып коеюн, себеби ушул жакта сабырдуулук темасы да камтылган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал-Аср, Алла Таала айтат, вакыт менен касам ичем. Иннал инсана лафи хуср. Адамдар жоготууда дейт. Иллаллазина аману. Ыйман келтирген адамдардан сырткары. Ва амину салихати. Аркасынан салих жакшы иш кылган адамдардан дейт. Ва тавасау бил хакки, ва тавасау бис сабр. Жана дайыма акыйкаттын жолунда, акыйкаттын сөзүндө болгон адамдардан, жана сабырдуу адамдардан сырткары адамдар жоготууда деп мына биринчи аят айтып атат. Ошондуктан ушул ыйман келтирүү, жакшы иштерди аткаруу, акыйкаттын жолунда, акыйкаттын сөзүндө болуу, жана сабырдуу болуу бул адамды чоң ажекебиз да айткандай өзгөчө бир бактылуулукка жетелеп алып барат экен. Анан Куранда көп аяттар бар. Эгерде сабырдуу болсоң, мындай жыйынтыгы ийгилик деген пайгамбарыбыздан да хадистер бар. Сабыр дейт, ачуу болот дейт. Бирок жыйынтыгы таттуу болот деген хадистер бар да. Бул эми Алла Таалам айтып аткан. Хадистерди пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалату вассалам айтып аткан сөздөрдө чоң бир маани бар, чоң бир философия бар. Анан бул акыйкат. Ошондуктан эгерде биз өзүбүздү буйруса сабырдуулукка жакшы тарбиялай турган болсок, өтө сонун болот. Ушул сабырдуулуктагы бир канча факторлорго, багыттарга дейинчи, багыттарга бөлүнөт экен. Ушул биринчиси бул ушу Алла Тааламдын жашоосунда, жашооңдо тагдырыңа келген түрдүү сыноолор болушу мүмкүн. Түрдүү кыйынчылыктар болушу мүмкүн, өйдө төмөн болушу мүмкүн. Баарын Алла Тааламдан деп сабырдуулук менен мамиле кылуу. Ага да соо боласың. Экинчиси бул мына азыр орозо, ысыкта орозо кармаш кыйын. Ошол эле убакта кээ бир учурларда намаз окуш кыйын. Кээ бир ушул ибадаттарды аткарыш чындыгында кыйын. Бирок ошого сабырдуулук менен ошону аткаруу бул экинчи багыты. Үчүнчүсү күнөө кылбаганга сабырдуу болуу. Кээ бир учурда эч ким көрбөйт, эч ким билбейт, эч ким жок деп алып коюшуң мүмкүн, жеп коюшуң мүмкүн, же башка бир күнөө кылып коюшуң мүмкүн. Ошол нерсени кылбай, иттакулла, Кудайдан корком, мен сабырдуу болоюн деп мындай айтканда, бул нерселерди кылбоо. Жана төртүнчүсү албетте ушул адамдын дүйнөгө болгон сүйүүсү, өзүнүн бир азгырыгы болот.
ошол мындай дүйнөнү жүрөгүңө киргизип албаш да. Айтат го, машинең гаражда болсун, акчаң чөнтөктө болсун, ушул дүйнө жүрөгүңө кирип кетпесин депчи. Себеби дүйнө жүрөккө кирген кезде адам көп нерсени унутат экен да. Бир тууган дос деген да унутат, бир гана ушул байлык болсун, маңсап болсун, ушул сыяктуу бир адашып кетүүлөр болушу мүмкүн да. Ошого өзүбүздү тарбиялоодо, Кудай Таалага бир жакын болууда адам өзүнүн бир сабырдуулукка аябай жакшы тарбиялаш керек экен. Күнүгө аракет кылыш керек. Күнүгө акырындык менен күнүгө акырындан напсыңды да кыйнабай, ар бир ситуацияда бир сабырдуулук менен мамиле кылып, жакшы мамиле кылып, ушул пайгамбарыбыз көп айтканда, мен дейт бул дүйнөгө адамзаттын адеп аклагын туу чокусуна көтөрүү үчүн жөнөтүлгөм дейт. Демек биздин адеп аклак өтө маанилүү. Иншалла ушул Рамазан айы өзгөчө ушул 12 айдын султаны деп айтылат. Ушул берекелүү Рамазан айында өзүбүздү бир сабырдуулукка, жакшылыкка үндөп, аракет кылып, аркасынан мээнет кылып, мээнет менен буюрса жакшы бир ийгиликтер келет деп үмүт кылам иншалла. Ушул эл жерибизде тынччылык болсо, аманчылык болсо, ушул биз деген ушул коомубузду, жаш балдарды, жаштар өзүбүздү бүт мындай бир сабырдуулукка чакырууга аракет кылат элем иншалла. Сабырдуу бололу, аракет кылалы. Бул мен ойлойм өтө бир күчтүү, кайраттуу деген адам бул сабырдуу адам да. Кыйынчылык келген кезде билинет ал. Кандай эмоция кылат, биринчи эмоциялар кандай жарылат, же ошону мындай көтөрө алабы. Бул кээ бир адамдар айтат го, мындай бир салаваттуу деп коет го мындай. Кээ бир адамдар байлыкты да көтөрө албайт да. Байлык берилсе эле, Кудайым бир байлык ырыскы берип койду, көтөрө албаган ушул. Көтөрө албай неме болуп мындай чачылып кетишет, же катуу сүйлөп алышат, же кыйын болуп кетишет дегендейчи. Мындай бүт нерсеге сабырдуу болгонго аракет кылалы иншалла. Мен ойлойм, аркасынан мындай Куранда келгендей чоң бир ийгилик бар. Иншалла береке болот. Себеби чындыгында балаң 6 жашта бирөө эмоциялар кайнап турат, бирөө 2 жашта эмоция жетишпей турат агачы. Анан чарчайсың, башка кыласың, анан келип сага жармашат, ойногусу келет. Бирок ошол убакта кээ бир жаныңда секирет, мындай кыйкырып ийбей, эмоцияңды катуу көргөзүп албай, чочутуп албай, мындай бир алардын даражасында, алар менен бирге бүт нерсени унутуп, чындыгында бир сабырдуулук кылып коюу, бул үй бүлөгө чоң бир бакыт алып келет экен. Бул нерсени күнүгө иштеш керек, аркасына мээнет кылып. Мен буга аябай аракеттенем чындыгында. Анан үй бүлөдө да мындай келинчегиң бар, чогуу жашайсың, өйдө төмөн болот, мындай бири-бириңерге сабырдуу мамиле менен өмүр өткөрүш керек экен. Сабырдуу болсоң мындай жашооң жеңил болот дегендейчи. Кээде анын эмоциясы кайнап кетиши мүмкүн, кээде сенин эмоцияң кайнап кетиши мүмкүн. Ошол убакта бир теңдикти, балансты сактап калыш керек экен. Ошого бул үй бүлөдөн башталат деп ойлойм. Өзүңдөн албетте, анан үй бүлөңдөн, чөйрөңдөн, анан барып кеңейе берет. Иштеген кишилериң бар, тааныбаган кишилериң бар, жолдо кездешкен адамдарың бар. Ошонун баарына бир сабырдуулук менен мамиле кылуу буйруса адамды чоң бир ийгиликке, кадыр-баркка жеткирет деп ойлойм. Ичиңе сонун дүкөн турбайбы? Баары бар экен. Кара. Италиядан келген кесме. Сужук. Чучук эле десең. Түрктөрдүн сужугу да амайт. Жага. Сен момдайлар жасай аласыңбы? Бимар турганда эмне кыласың жасатып? Кайсыл жактан соода кылууну аял заты билет.